колдой турган эмес, тескерисинче прокуратураны колдой турган адвокаттардын мага алып келе бергенде токтотуш керек. Мына ушундай шашуунун өзү дежурный адвокаттарды алып келүүнүн өзү бул саясий процесс экенин далилдейт. Шайлоого чейин соттоп койсок, бийликке каршы чыгып аткандар коркуп калсын деп, бул коркутуунун амалы. Бул жумада Текебаев менен Чотоновдун соту күнүгө коюлган. Шайлоого чейин өкүм чыгарып, камап салууну көздөп жаткан соттор мыйзамга каршы иш кылууга өтүштү. Жактоочусу себептүү келбей калса, мамлекеттик жактоочуну дайындап, отурумду улантуу чечимин кабыл алды. Бирок Текебаев мамлекеттин юридикалык жардамына муктаж эместигин айтып, мамлекеттик жактоочудан баш тартты. Мен андай мамлекеттин акысыз жардамына муктаж болгон адам эмесмин. Бул биринчиси. Экинчиси, тартип боюнча мамлекеттин атынан бекер адвокаттык кызматты юстиция министрлигинин атайын реестрине катталган адвокаттар гана берет экен. Элмира Айым ал реестрде жок. Бекер мамлекет эсебинен кызмат көргөзгөнгө укугу жок. Мына 1-май районунда мага келип коргомуш болуп жүрдү. Мына Элмира Айымдан сурап көрсөк да, ошого акчаны ким берди? Мен берген жокмун. Ким берди? Прокурор берди. Сот берди. Юстиция министрлиги бере албайт, анткени реестрде жок. Эгер берип койсок, министр камалып кетет. Буга эл журт баары билсин, адвокат деп бирөөнү келип туруп атасың. Акчаны ким берет? Мамлекет берет деп айта албайсың. Өмүрбек Текебаев соттун өзүн билемдигин сындады. Айбек Эрнес уулунун комедиясын кайталап жатасыз деди. Сот аны уккан жок, отурум улансын деди. Мындан улам Текебаев өзүн залдан чыгаруусун талап кылды. Өзгөчө кылмыш болгондуктан сиздики айыл булган, ошондуктан жактоочу милдеттүү түрдө сизге берилет. Милдеттүү түрдө берилет. Кайсыл закондун негизинде кандай тартипте берилет деген жери бар. Сот отуруму улантылат. Yok, sototutu men ulantırpayım. Men ulantırpayım. Açıkla ben gittim. Men size ulantırpayım. Men söyleyeyim. Premiyada da söyleyeyim. Akıllı sözü de söyleyeyim. Çoğunuzda da cevap vermeyeyim. Eğer men ulantırpayım gelirse. Açıkla ben giderim. Сот Текебаевди көрсөтмө берүүдөн баш тартты деп жаздыртып, залдан чыгартты. Ага кошо процесске катышып отургандарды да чыгарып, отурумду жабык эшикте улантты. Журналисттер да киргизилген жок. Ичинде эмне болуп жатканын билүүгө мүмкүнчүлүк болбоду. Сот киргизбей эле эч кимди. Текебаевдин жакындары ооруканада баласы менен жаткан жактоочу Жакупбекованы чакырышкан. Бирок ал келген тушта мамлекеттик жактоочу Элмира Чоноева жарыш сөзүн сүйлөп коюптур. Чоноева выступала в прениях. Сама что-то кое-что подготовила. Текебаевка акыркы сөз берилди. Текебаев-то, Чотонов-то залда жок болчу. Пренияда не выступил. Он допроска да катышкан жок. Эч нерсе жок. Нет, я думала, хотел выступить на прениях. А потом смотрю, у Чотонова тоже адвоката нету, там никого нету. А что я там буду выступать? Для кого буду выступать? И тем более мне уже понятно, раз они без адвоката, без никого такого рода собрались выносить решение, слушают прения, я думаю, и даже, а зачем тогда вас не запустили? Почему вас не запустили? Вот. Сейчас судьи ушли совещательно, правильно? Не совещательно, они думают, что я сейчас буду на прениях выступать. А что мне на прениях выступать, если никого нету? Они в закрытом виде хотят вынести решение. Түштөн кийин Текебаев менен Чотоновго өкүм чыкты. Тагыраагы райондук соттун өкүмү күчүндө калтырылды. Ал Текебаевдин, Чотоновдун жана алардын адвокаттарынын катышуусусуз 3 сот, 3 прокурордон башка эч ким жок ээн залда окулду. Мындай норма дүйнөлүк практикада болбоптур. Бул саясий заказ болгондон кийин ушуну эле күткөнбүз, биз билгенбиз ушундагыларын. Бирок спектакльди 1,5 ай ойношту. 1,5 айдан кийин баары бир ошол эле өкүмдү окуп коюшту. Эми мына бүгүн өкүмдү окуганда залда эч ким жок болчу. Адвокаттар да жок болчу. Подсудимыйлар да жок болчу. Бирок баары бир чыгып туруп өкүмдү окуп коюшту. Кыргыз коомчулугу Текебаев менен Чотоновго карата шаардык сотта Ак уйдун буйругу менен чечим чыгарарын алдын ала болголагон. Башкы мыйзамчыга карата мыйзамсыз чечим чыгышы кыргыз бийлиги менен сот тармагынын чабалдыгын дагы бир жолу көргөздү дешет бир катар саясатчылар. Динар Турдугулова, Ринат Элеманов, Жалбырак ТВ.